Bilesizler, kim Berdiqoja деп atпай, kimге келели, Berdiqoja депчи. Bu Berdiqojаны бұлар қазақтар кейін еле шығарды. Мен бешінченші, бұл кейін еле шығарды да. Анткені Шанышқылы Бердіқожа дейді. Бұл баяғы 1643 жылы бұры Елешімнің қатараны қантұрсын соғыспады бұры. Нұрбек, сен білесің да? 25 жылы. Тура Нұрбек. Бізде қазақтарда, қырғыздарда сол 25-26 деп айтады, а 28-і бұл Елешімнің өлген жылы деп айтып жатады. Яғни тақтап қойыш керек та. 25 жылдар деп қойсақ түсінікті. 25 жылдары жортуға аттанғаны Елешімнің. Жаңағылар қатағандарды қырғаны сол 28. 29 Елешім өледі. 29 өледі, тура. Значит, қазақ қырғыздар туралы айтады екен. Соның үшін. Сол біріле талашымыз 25-26 жыл болған деп атпайыз. Яванда емес. Біз барып жашағандай тағы айта албайбыз, бирок 25, 26, 28 деген чындык болуп атат да. Бул жерде эмне айткым келет? Бул Елешим менен Катаганын кантусуну согушканда казакта кантусундун Айырмас деген баатыр болгон, аскер башчысы болгон. Бул Катаган. Айырмастын Эрназар, Кулназар деген баласы болгон. Эрназар кичүүсү болуп, энеси Эрназар ненеси bizde Kangı деп atmayız mı? Alada Kanlı deydi. Kanlı deydi. Kangı'da. Enesi Kangı'dan bolgan burası. Şunun için Ernazar menen enesin Kangı'ya gelip görgende. Ernazar türü olgan. Kulnazar menen atası ayrılmaz. Erişimge karşı çıkmadan erişimden öyle atmaya. Şu giyin gelgende şu Ernazar'dın Emire Kul деген balası olgan. Kazaklar şunu dedi. Emire Kul деген balası öte batı çıktı. Анан бир согушта катуу салгылашып атканда бетинин баары баш кан, ушунчалык катуу салгылашып атканда баягы казак карап туруп айтканда жанч кылың депчи. Баягы кыргызча айтканда жанч, талкалама, азаматсың дегендечи. Жанч кылып, шаныш кылып болуп калганда Эмире Кулдун баласы. Ошондо келип анан менимче Арык уулу Бердикожо. Булар 4 туган болуш керек. Али кожо, Бердикожо, анан Танабай кожо, ушундай да 4 бир тууган. Ошону Бердикожосу өтө кыйын чыкты. Бул жерде бир нерсени айтып коюш керек да. Мына казактар айтпайбы? Силер ушунчалык жаман кыйнап өлтүрдүңөр Бердикожону. Ушунчалык эмне үчүн мыкаачы болосуңар деп атпайбы? Эми Нурбек өзүң билесиң да. Бул кандай болду? Баягы Абылай кыргызды чаап, анан кыргыздан Төлөбер элчиликке барып, анан ошондо сүйлөшүп отурганда айтпадыбы? Казактар туугандар угуп койсун. Şunu aytıp koyayım. Bizden çıkan variant boyunca aytıp koyayım. Kim aytıp atpayım? Ablayç. Tınçlık bulup. Benim gözüm türüye turganda Kazak Kırgız çalışmaydı. Dep aytıp. Kırgızlar şunu aytıp da. Benim gözüm türüye turganda Kazak Kırgız çalışmaydı. Kim çalışsa, şartlı olsa men жооп кайтартам дейт. Ана Төлөбөдө Кыргыз кайтып эсен бул кайтып келет. Ошондо Абылай айт десе Абылай сөзгө турат. Абылай айтканын кылат. Анда туралы дейт. Бирок Бердикожо, Шанышкыл Бердикожо кол салып эле бизди кырып эле чаап кете бербедиби? Анан эсен булдар чогулойт да, эмне? Абылай айтканда кырбайбы? Төлөбөдө айтып койду. Бул эмне кылганы дейт. Анан ким барып атат Абылайга. Кан ушундай болуп атат десе, анан Абылайдын айтканы бар. Бул жерде кыргыздын санжырасында оңдоп коюш керек да. Мен ошо кыргыздын санжырасында кошуп кетейин, азыр оңдош керек ошону. Абылай айтып атат. Бул Төлөбийди да укпайт, мени да укпайт дейт. Бердикожо айтып атат да. Бул баатыр мени да укпайт. Бул болсо, мен керек болсо, өзүң билесиң, Бердикожосуз жыйын кылбайм дейт. Бердикожо келмейинче жыйын болбойт. Бул менин оң колумдай баатырым. Мен аны өлүмгө буйруа албайм дейт. Ошон үчүн дейт, мен эч айта албайм дейт. Бирок акыл сөзүмдү айтып коет дейт. Бердикожо силерге барып кол салып, силерди кырып кетсе, мен Бердикожону жазалабайм дейт. Бирок Бердикожо силерди барып кырып атканда силер өлтүрүп койсоңор дейт, мен силерди жазалабайм дейт. Кунун кылбайм, эчтеке кылбайм дейт, эми акыл баягы эмесин айтты да. Анан Төрөгелди айтып келеме, Төлөберди айтып келип атпайбы? Анан ошол жерде кыргыз айтат. Болду, эми эсен булду жайлаш керек. Эсен булду дечип кой. Бердикожону жайлаш керек деп атпайбы? Анан ошол жерден кыргыздын айтканында тактап кетишти. Бул сөз бизге Абылай качан кол салды? Нурбек.
Абылай ошол акыркы кол салганын 1779. 1779. Ошентип айталы. Төле би деген 1756-жылы каза болгон. Анан эмне? Ал мени укпайт дейт. Бул кыргыздардын айткан сөзү туура эмес. Ал убакта Төле би өлүп калган. Төле би жок. 25 жыл мурун өлгөн кишини аралаштырасыз. Бул кыргыздар да айтып атам. Мен аралаштырбашмын, көп айтам. Аралаштырбагыла. Ал может Төле би де укчу эмес деп айтса, макул эле. Бирок болбой эле талашасыңар. Ал Төле би де укпайт, мен укпайт деп айтты Абылай. Абылай кантип айтсын? Абылай билет деп 20 жыл мурун өлүп калган. Ошон үчүн кыргыздыкында тууралап коюш. Бул жерде Төле би жок. Санжыра. Төле биди да укпаган да. Ошентип айтса бир жөн ал укпайт деп. Кыргыздар айтты. Точно ошентип айткан. Мен айтам, ойлонайын, ал эртеле өлүп калган. Казактын санжырасын билсем, ал деген эртеле өлүп калган. Аны айтпагыла. Анан кийин мынтип айтып атат кыргыздарчы. Анан Эсенгул аскер жинеп барып өлтүрөт деп. Ал убакта 79-жылы Абылай өзү элек. Абылай калп айтсам 1780-81 өлдү. 80. Бул биз Бердикожону өлтүрүп атканыбыз 1783-84 болчу. Ушундайбы? Значит, жанагы кыргыздар айткан санжыра туура эмес. Эртеси барып эле барып Бердикожону өлтүрдү, аскер жинеп барып деп атпайбыз. Бул туура эмес такыр. Абылай өлгөндөн кийин баягы Бердикожо деген токтогон жок. Бир нече жолу. Бир нече жолу кол салды. Бир нече жолу кол салды. Анан кийин бир нече жолу. Анан бир жакшы жер бар да бул жерде. Мен санжыра тартып жүрүп, баягы уламыш чыккандан кийин мени кийин бир кыргыз санжырачы аксакал таптап койду да. Мен үчүн ыраазы болуп калдым. Биз айткан санжыра так экен да. Бул жерде мындай айтат. Эсенгул келгенде Эсенгул талкалайт. Мынычы Кыргызстандан территориясынан талкалап, бирок максат Бердикожону өлтүрүш керек эле, Бердикожону таппай калат да. Анан ошондо Эсенгул айтат, давайте издегиле бул тоогасынын арасынан Бердикожону тапкыла. Бердикожону тапкыла. Анан эки сарбагыш издеп келатат санжырада. Мен анда атын билчү эмес элем, ким экенин. Бир убакта астынан бир атчан казак чыгат. Салам алейкум бауырларым депти баягы. Кандайсың? Жакшы дейт. Сен кыргыз айтат, казакчы. Сен де көздү тике караган жигит экенсиң, сен де баатыр окшойсуң. Кел дос бололу дейт. Анан өз колунда жок, карысы жок. Казакты өлтүрүүнүн эмне кереги бар? Биз Бердикожону издеп жүрбөйбүзбү? Ким эле коелу? Айдечи достошолу деген кол бер, достошолу. Айтат, биздин казакта достошкондо мал берет. Боолеки кичинекей бир неме бар экен, дөбө. Ошонун артында эки ат оттоп турат. Аты бире мындай бутунда агышы бар деп ушундай айтат да. Ошол атты алып, ошол гүлгө ат чыгат. Ой рахмат дейт. Кыргызча. Рахмат дейт. Анан болтуранда мен кеттим деп казак кетип баратканда, баягы эсине келип сурап атпайбы? Кол алышып достошобу? Сенин атың ким дейт? Бул өзүнүн атын сураган да, кыргыздын. Мен ошо билчү эмесмин андачы. Ошондо бир 10 жыл мурун билчү эмесмин атын ким экенин. Бир сарбагыш айдап койгон да. Анан атын айтат да. Аны мен билчү эмесмин. Анан кийин сенин атың ким дейт? Менин атым Бердикожо дейт. Түү атаң. Бердикожону кармай деп атса, кол ачып коюп атыппы. Сен бул ким деп айтып турабыз? Кантип өлтүрөбүз эми? Көрдүңбү кыргыздын казактын салтын? Кол алышты, душман болсо да кетирип атат. Анан чыдабай анан баягы эки жигит барып айтыппы. Эсенгул баатыр ушундай болду. Сөзгө туруп койдук. Атын уккан эмес эле, аты болсо Бердикожо деп достошуп койду. Акмак десе. Ал Бердикожо канча кыргызды кырат? Бердикожо деген казактын белгилүү баатыры. Аны бир айтса артынан канча казак ээрчийт. Атың ким сен дейт. Кудай берди дейт. Сен Кудай бакты дейт. Сен Кудай бакты эмес эле, сени Кудай какты дейт. Ошондо эми Кудай какты деп койгон. Мунун урпактары көп азырчы. Көрдүңбү ушундай кыргыз менен казактын эмеси намысын алган. Эми бул 83-84 жылдар болот. Эсенгулду баягы Эсенгулдар чогулуп туруп баары Бердикожо бизди тынч койбойт. Бул Абайды өлгөндөн кийин. Абайды өлтүрдү 83-84 жылдар болду. Амында бизди кыргызда сразу эле өлтүрүп атпайбыз Бердикожону. Болбойт. Андай туура эмес. 83-84 жылдар. Ошондо ким барат? Чалгынга. Бул Төлөбердин бир тууганы Бөрүбай. Чалгында билип келейин, Бердикожо кайда жатат деп барат да. Ошондо так Бердикожонун астынан чыгып калат. Ал жигиттер менен айылда кыдырып келаткан экен деп чалгынгачы. Анан Бөрүбай колго түшпөйт да, кыргызчы.
Анан колун артына байлап, эми жаңы боз үйгө тыкпайт да, салбайт да. Эски боз үйгө, жетик боз үйгө жаткызып коет. Колун артына байлаган экен да, жана астына байлаган деген сөзгө мен макул эмесмин, артына. Анан түнү бою жаан жааганда керегиге байлап коюп. Керегинен анан колун сыртка чыгарган экен да, баягы кайышты жаанга коюп атып жибиткен да. Кайышты жаанга коюп атып жибитет. Сылыйлар болот да, жумшара түшөт. Жумшара түшкөн да, түнү бою. Эми алда ой бербей да кыйын бардыр да. Анан кийин качан десе, муну жетишпей калып, түшкөндөрдөн анан Бердикожо өзү чыгып, баягы жилмеги жамынып атты чылбырынан узун коюп анан кийин жанагы алып келчи кыргызды дейт. Кыргызды тетине отургузуп анан сурак кылган да. Ким болосуң сен? Кайсы элденсиң? Мен барсам баягы сой көтөрүлүп чыккан батырлар экен, алар кимдер? Дейт, анан баягы жаман кара окшогон тиги эмне батырлар айтып келет. Мисалы үчүн айтып атам да. Ал убакта кайда бул эрте согушта. Ошондо биздин батырларыбыз жаман карада 1845 жыл болгон. Бул азыр сөз 1784 жыл болгон. Анан ошондой эмелерди айтып келгенде бир кол чылбыр, колунда чылбыр, узун оттоп жүрөт да. Оттоп жүргөн баягы улам оттогон сайын мен митип коет да. Чылбыр чыгып кеткен. Ошол учурда артта турган колу бошоп калыптыр. Ошол жерде отура берген да. Анан ат отто эми учурда айтылат да, эме биз билбейбиз, баягы кой кетет да. Баягы Бердикожо бир мындай оңтулгансып барып, тургансып барып токтоп калыптыр. Намыс. Ат чыгып кетип, чочуп кеткендей болуп бойдон отура бериптир да. Анан ат отто келип анан кийин Бердикожо жана шакаткан секилтинет да. Батыр кош бол, мен кеттим дейт. Анан ошондо Бердикожонун айтканы бар. Токто, спокойно дейт да. Ай батыр, атым салам буйрса. Бул атты куусам да жетпейт эч ким. Мен сени куубайм. Айылыңа аман эсен бар дейт. Ошодон көрүп жүргөн Бөрүбай. Анан Бөрүбай чыгып түнү келгенде Эсенкулдар чогулуп отурушкан. Эмне кылабыз деп. Ошондочу. Анан айтат, баланча жерде турат деп. Анан ошондо Эсенкулдар акылдуу кишилер айтат, ай сен качканыңды ал билди, айтып барат деп билди. Ал азыр бар, ал жерден кетти. Ал жерден кетти дейт да. Бирок сен ошол жерди билесиң да, чалгында кала дейт. Ажан ачар батыр деп коет, казактардын арасында илгери казак кыргыз чогуу жүргөндө, казаксы жакшы бил аралашып кеткен да. Ошо бар билип билет деп баланча жерде турат. Анан баягы Эсенкулду ошондой кылганда, мен жигиттер сен өлүмгө апарбайм. Мен намыс үчүн салгылашып өлөм дегендер гана баргыла дейт. Только тандама жигиттерди алып алып анан барганда айтыптыр. Эми казак туугандар болуп койсун, мен бер жактагы чындыкты айтып атам да. Биздин арабызда чындык көп койгула, мен уже 34 жылдан бери изилдеп кыз жүрөмүн. Ушул жыйынтыкка келип атабыз да, негизи. Эсенкулдун айтканы бар. Ал Эсенкул баягы жигиттер менен барганда түн ичинде бар, айылды курчайт да. Курчаса ошондой айтат, ай, Бердикожо деген жигиттер аз эле. Бул жагына баягы дыйкандар. Буларды менин артыман баргыла, мен силерге кыргызды чаап байлык алып берем деген. Булар деле жоокер эмес. Аларны деле күчкө салып өлтүрбөгүлө. Бердикожону издеп жүрөбүз. Тийбейбиз. Devlet çıkıla deyip. Bizge Berdigojo'la gerek deyip de. O şimdi aytla deyip. Bunu çıkarsa, hem çıkarıp çalışkan olsa bayağı arkası olsun deyip. Ana o şimdi olar bayağı bizge Berdigojo'da hiç kim çıkmasın. Bunda ise biraz Kazak'tan da istiyordu. Çıkar alışkanda ama çalışıp etken. Biroq böyle baylar gösterdi. Moğol etavaç çıktı demiş. O şimdi aytlat Kırgız'ın sancırasında. Ben bu Kazak doğanlara aytı otam. Eski alıp koysun. Bir koluna çak kıtkarmap, bir koluna nayza karmap. Jana boz üydün turdu var emas mı? Kırıp koyuptur deydi. Bu yanda ayalı, bir kolunda. Andan jana kızı kucaktab turgan. Men öyleyim şonda. Sancıda sürekli kızı ayalını kucaktab turdu da canında. Hiç kim yok. Ama nayza bir kolunda çırak. Börübay jakın gelgende uşul deydi. Bana Berdigojo aytıp baya. Men seni ötkende kaçkan deli bilgem geleyelim deydi. Esenkul aytат, ай, Бердикожо, балды жетишет. Бизге сен эле керексиң. Мен могу казактын оголуна калбайлы. Чыккын дейт. Ошондо Бердикожо biraz ойлонуп калганда, ушул жерде айтылат да, Эсенкул жана найзасы менен үйдү көтөрүп жүргөн, бузуп жүргөн да. Боз үйдү көтөрүп жүргөн.
алгыла дейт. Ошондо баягы Бердикожо да түшүндү да. Аялым тирүү калсын, кызым тирүү калсын дегенде карысын таштап колго түшүп келет. Ошол учурда көп бизде талаш бар да. Эшенгул өзү бар беле, Эшенгул бар болчу. Бирок аягы турбай эле баягы аскер башчы катары эле айын сыртына алып чыккыла деп эле жигиттерин чыгып кеткен. Ошол учурда бул бир жигиттин артына уч кашып аткан да, Бердикожо. Уч кашып атканда Эсенгожо кетип калыптыр жигиттер мененчи. Анан калгандары менен курчап баратканда караңда. Бул эмнеге Бердикожо кончунда бычак бар экен да. Бычакты алып турган жана жигитти сайып аттанып турган түнчүндө качканга аракет кылат да. Ошо нызы чучуп калгандан Эсенгул эмне болот деп чыгып келсе, уже кууп кармап калган да мунучу. Мунун кароосу жок да, куралы жок, бычагы да колунда. Ошондо анан кийин ачуусу келгенде айткан Эсенгул. Башым баш, бутум бут кылгыламын деп. Жанагы косагын жарып турупчу. Баягы чыгарып шагарын чыгарып, башын колун ичине салып туруп, алгыла казактар деп кетип калган. Бул кыргыздын арасында айтылат. Эми ушуга далил болуп аткан жана антрополог аял келди го жакында телевизордо көрсөттү. Сүтмөт экспертиза жасашкан. Эксгумация кылып. Ошону айтсаң, бул көрбөдү. Бул кабыргасына деди чабылган экен да. Демек, бул кыргыздын арасында айтылып аткан санжыра туура туп-туура чыгып атат да. Ал чындыгында урматтуу казак туугандар. Жанагы Бердикожонун бычак сайып чыкканы менен ушунчалык мыкачылык болду эми чындыгында. Бирок ошончолук Бердикожо элин канын ичкен да. Бердикожо ошентип каза болгон. Ал биз эле мыкачылык жана казак туугандарды ушунчалык мыкачылык. Мына мен айтып берсем, ишенип ишенбеген дейт. Ишенесиңби, ишенбейсиңби? Биз тарап өлтүрүп атпайбы? Биз билгенибизди айтып атат. Биз кошуп алган эчтекен кереги жок. Ошон үчүн туугандар, казак туугандарга айтам, айланаңдар. Заман ошо болгон. Заман ошо болчу чабышты. Эми биз унутуп кылышыбыз керек. Аны эле баягы туу көтөрүп эле бизди өлтүрүптү деген болбойт. Мына эми азыр мына мисалы үчүн жана Кенен Сарыга дагы токтолуп кетсек, туура болот да. Эмне суроо бар? Эми Нурбек байке, могу Тырсык байке бир топ санжыра тарыхка жанагындай түзөтүүлөрдү киргизип ушундай жылдарын тактоодо. Эми сиз тарыхчы катары жанагы Атаке баатырдын, Карабектин, Жантайдын жылдарынын баарын туура дейсизби, туурабы? Ооба, туура. Каманбай баатырдын дагы немелерин. Ооба, Каманбай баатырлар ошол казактардын өздөрүнүн жазган китептеринде ошо 1769-70 жылдары өлгөн болот. Ооба. Жок. Себеби ал Барак баатырдын согуштарына катышпайт. Барак баатыр 70-75 жылдары келген. Көкжал Барак деген. Анын жерде айтылбайт. Себеби ал өлүп калган. Анан казактардын казак-кыргыз согуштары болгондо 1770 жылдан 1780 жылга чейин Абылай хан өлгөнгө чейин бир нече жортуулдар болгон да. Анда дагы ошол Каманбай баатыр айтылбайт. Себеби ал 69-жылы 70-жылдары уже өлүп калган. Жана сиз айткан эмени Бердикожону биз буга чейинки окуган тарыхта, мисалы көптөгөн китептерде, маалымат булактарында, анан бир топ эле аттуу баштуу тарыхчылар деле Бердикожону Абылайдан мурун өлтүрүп атышпайбы? Чында ошондой да. Абылайдан мурун 1779-жылга чейин өлтүрүп атышпайбы? Жок, Каманбай. Жок, жана Бердикожо жөнүндө сүйлөшпөдүкпү? Абылайга чейин өлтүрүп коюшкан да негизичи. Сиз эми азыр 83-84 деп атпайсызбы? Бул тарых жагында да ушундай белем. Жок, бул азыр Бердикожо баатыр өзү действительный баатыр киши болгон. Анын немесинде жок, чындап берки жанагы Абылай хан Төлө бийдин дагы сөзүн укпайт, менин сөзүмдү укпайт дегендей болуп баатыр болгон чынында. Ал мисалы биздин Эрсадырды дагы ошол кармап ошол өлтүрткөн. Биринчи жанагы таластагы неме крепостко келип Эрсадырды кармаган Бердикожо. Ооба, Бердикожо. Бердикожонун айынан ошондой болгон. А бул 1779-жыл болуп атпайбы? Бердикожо өлбөгөн. Бердикожо анан кийин 80-жылы Абылай хан өлгөндөн кийин баягы Абылай хан 80-жылы баягы Эрсадырды өлтүрүп туруп анан кыргызстар менен договор неметип кетет да. Келишим түзүп мындан кийин эми бири-бирибизге неме кол салбайлык депчи. А бирок Бердикожо жана Тынчтык ака айткандай, Кыргыздын санжарасында, казактын өздөрүнүн жанагы санжараларында кыргыздарга бир нече жолу кол салат. Ушул 80-жылы, 81-жылы Абылай хан өлөрү менен эле келип кол сала берген ал. Анан ошол 83-жылдары 83-84 жылдары 1700. Албай алган эмне кейги бар эле кайра кол сала бергенде. Бул мындай ал ошол кейги эми Кыргызда бул көбүнчө Эрсадыр булардын жерлерине барып
жортугут жасаган. Анан бир жагы ошол, бир жагы бул илгертен бери жана айтып кетпедиби, Жанс неме деп, шапырасы деп. Шапырасы бул катагандын эле бир бөлүгү, шанышкылы деген бөлүгү канды урусунун ичине кирип кеткен эле неме да. Булар илгертен бери эле ошол кыргыздар менен неме болуп келишкен. Себеби ошол булардын дагы бир карабайтык дегени да болгон. Ооба. Немени өлтүргөн теги. Ташкенттин тогуздар бирөөгө кармаган ошол болуп туруп, Көкүмбийди дагы өлтүрүү берген ушунун тууганы болот да. Илгертен бери эле ошо эрешинден бери булар кыргыздар менен катуу неметип калган. Өчөшүп калган. Анан негизги немеси ошол жактан башталат да, ошол катаган согушунан башталат да. Анан бул эрешим өлгөндөн кийин ана тиги шанышкыларга уруксат берген, көчүп кеткенге. Булар өзүнүн жеринен көчүп, кандылардын арасына барып жашап калат да. Ооба. Ага чейин биякта кармап турган. Эрешим алардын неметиби жакшы. Эми азыр Тынчтык байке азыр бир дагы чоң темага өткөн атпайсызбы? Мына 47-жылдагы чабышты сүйлөшкөн атабыз. Бирок ошонун алдында өтөрдө ушул жанагы Абылайдын боюнча мындай жыйынтыктап дагы кандай түзөлбөгөн мындай карама каршы пикирлер бар. Кыргыз казак эми ар кандай айтып атпай, казак башка варианты дагы ушу сыяктуу да. Туура. Бул жерде сиз айтыңыз анан. Мен жана карабайтык деп калбадым го, мынча сөз болуп кетти. Бизде болсо жана карабайтык уу берип өтүргөн деп атпайбызбы? Казактын белгилүү баатыры карабайтык. Жана Ташкенттин Тоғыз дарбазасын бирөөнү кармаган карабайтык беле? 12 дарбазанын 6-оосун карабайтык, 6-оосун Көкүмбий калган. Көкүмбий, кыргыз Көкүмбий кармаганда. 6-оосун ким кармаган? Карабайтык. Өзү белгилүү баатыр болгон ошон кармаган. Бул жерден карабайтыктын өзү баатыр болсо уу берип өлтүрүшү мүмкүн эмес эле. Анткени бул бизде мындай вариант бар да. Баатырлар бири-бирине уу берген намыс. Карабайтык өзү эле баатыр. Анан ал эмнеге уу берет? Мисалы үчүн Көкүмбөчү. Бул жерде мындай вариант бар кыргыздачы. Мен таптап жүрбөйм. Бул карабайтык жаш келинди алганда, колго түшкөн келинди алганда баягы Көкүмгө көбүрөөк жакындап калды да. Көкүм сен мени албайсың деп. Мисалы колго түшкөндө аялда экен да, ушундай айтат вариантта. Жактырган. Жактырган. Өзү жактырган экен да. Бирок Көкүм айтат, мен досум сени тандап алдыбы? Карабайтык. Карабайтык өзү алат дейт. Ошол чүгүп калды дагы. Анан ошол келин Көкүмгө уу берген дейт. Байтык эмес. Санжырада, Кыргыздын санжырасында карабайтык берген эмес казак. Жана аял Көкүмдү чүгүп калган үчүн сен мени албайсың, ошол уу берген дейт. Мында варианты бар да. Ошо баатырга уу бербейт. Баатыр сөзгө тургандан кийин аны өлтүрбөйт. Намыс деп ойлойм да. Туура эле деп ойлойм да. Ошол да. Сиз эми жанагы орто кылымдагы рыцарстводагыдай кылып атасыз да. Эми ой кетип атат да. Мисалы үчүн Батырлар бири-бирине чыккынчылык кылган эмес деп. Ошону оюнда айтам да. Намыс. Кабанбайды мисалы үчүн айтайын, мындай сөз болуп калды. Бул мен мындай токтойм тагыраак. Бул Жошунун баласы Шыбан деп коет. Шыбандын баласы аталыктан чүй Бахадур. Анын баласы Жөчүбуга. Жөчүбуганын баласы Бадакул. Бадакулдун баласы Мыңтемир. Мыңтемирдин баласы Булат, белгилүү Булат. Ошо Булаттын Ибрагим Шах, Арапшах деген казактын айтып жаткан. Ибрагим Шах, Арапшах деген баласы болгон. Ибрагим Шахтан Давлет Шах. Давлет Шахтан белгилүү бай өзбек Абылхайыр хан. Билесиң, Абылхайыр хан. Казактардын баягы өзүнчө бөлүнүп кетиши. Абылхайырдын учурунда Кара Кыпчак кабыланды кол башчы болгон. Ал эми Дайыр кажа, Акжолби деп койчу. Анда казак деп айткан эмес. Дайыр кажа, Акжолби деп айтканда 1425-жылдары, 30-жылдары болгон бул. Жок, жана өлгөн жылдары где-то 1455-60 жылдар. Казактардын бөлүнүп чыкканын айтып атам да. Абылхайырдан бөлүнүп чыккан. Абылхайырдан. Анда бир Абылхайыр 80 өтүп калган экен. Дайыр кажан анда казак деп айтпайт. Дайыр кажан Акжолби дейт. Буларды орто жүздө, мисалы үчүн ошондон аргын же аргун дейт. Аргундан Кодан Тайши, Кодан Тайшидан Дайыр кажа. Эмчүн Тайши? Дайыр кажа. Калмак. Калмак титулда. Аны казактар да өзү күлүп тамашалайт. Мен айтам, жана ошол Чыңгызханда бөлгөндө жибергенде аргын деп жиберген дейт да, эми кайталай бербейли. Андан Кодан Тайши, андан Дайыр кажа.
Анан Дайыркажан Каракатжа, анан мейрем, анан бейиндик, чейиндик, сүйүндүк, сар жетим шак-шак деп кете берет. Кара сопу, кенже сопу бассейнтейин деп жанагы малай сарлар кете берет. Эми ошол Дайыркажа Жолбей Кабыландын тууган эшиктен бетке чыккан. Ана Кабыландын ичи үйүп калган бир күнүнөн Дайыркажаны өлтүрөт да. Анан ошондо жанагы Азиз Жаныбек менен Керей келип айтып атпайбы? Хан, барыңыз кол астындабыз. Дайыркажаны өлтүрдү, муну өлтүрүп бергиле дейт. Абылкайыр муну аяп коет да. Анан ошондо ким айтат да? Жаныбек айтат. Ким Абылкайырга өтө зыкым катуу бармаган да. Кетемси менен качкыла дейт. Ошондо көпчүлөр качат да. Анан Абылкайыр укканда жинигеп чыкканда айткан, казакты куулам деп айткан эмес анда. Алар бүтөт аякта көп уруу качкан. Айткан, качактарды кармагыла деген. Бешти кыпчактан качат да, ошондо. Алтын Ордо. Анан жана Моголстанга барып жанагы Юнус ханга барып жер алып атышпайбы? Муну болсо Азиз Жаныбек. Азиз Жаныбек деген эмне? Бул жанагы булар кожо төрө деп бөлүнөт. Төрө кирбейт да, жүзгө. Мына айтып коеюн, бул эке Чыңгыз хандын жошусунун 4 чоғасы Тукай Темир, анын баласы Тугул Тимур, анын баласы Өз Темир, анан Хажа Али Сарыша дейт. Хажадан Орускандан Барак хан болгон эмес. Анан Барактан Абу Саид Дариш. Абу Саид мусулманчылыгында Азиз Жаныбек деп алган. Сөз ушул Азиз Жаныбек жөнүндө болот да. Азиз Жаныбек. Өзү аты Абу Саид Дариш. Анан мусулманчылыгында Азиз Жаныбек деп алган да. Анан 1455-1460 жылы бүй болуп качып барып, жана Моголстанга барып, жана Юнус хандын бет четин кармаганда, Юнус хан да хитрый да. Ушунчалык чоң территорияны кармаган апасына деп четине буларды коюп койгон да. Немеге? Граница коюп койгон. Туура ушундай айтат. Мен баягы аренда калганда, бирок азыр Жаныбек менен Керей биринчи Керей хан болду да. Бул биринчи хандыкты алган. Бул негизи баягы төрө тукуму деп келет да. Бул 1455-1460 жыл болуш керек да. Мен ойлойм казактын негизделиши ушу 1455-1460 деп ойлойм да. Чыңгызиттер болот. Туура айтасың. Чыңгызиттер. Чыңгызиттер деп айтылат. Алар төрө менен кожо Жаныбектен баштап эле бул эмеге Келен Сары Норузбайга чейин чыңгызиттер да. Чыңгызиттер эле кирет. Туура ушундай.